Саламатсыңарбы каналдын катталуучулары жана коноктору. Биз каналыбызда билген орус тилибиз менен бөлүшөбүз. Эч ким мугалим эмес, жөн эле билгенибизди башкалар менен бөлүшүү. Умываться деген сөз бар, инфинитиви сөздүн биринчи мааниси деп коеюн. Жууну, бети колду жуу деген жууну дегендин орусчасы умываться. Эми мен жүзүмдү жууп атам. У деген сөз кошулганда, мыться деген сөздөн келген да бул, умываюсь дегенде демек сиз бүт денеңизди эмес, бетиңизди, колуңузду, мойнуңузду жууп аткан болушуңуз мүмкүн да. Я умываюсь дегенде мен жүзүмдү жууп атам, азыр жууп атасыз. Сиз ваннада жууп атасыз, такылдатып, чыкчы мен шыпыргыны алып алайын десе, я умываюсь, мен жүзүмдү, бети колумду жууп атам, азыр. Ача албайсыз ошон үчүн. Я умылся, эркектер айтат экен, умылась, айымдар айтат экен, мен жуундум, бети колумду жуундум деген сөз. Жууп бүттүм, уже кыймыл бүттү, мына бүттүм, бети колумду жууп бүттүм. Я умылась, айымдар, умылся, эркектер. Что ты там делал ваннада, мисалы? Я умылся, бети колумду жууп бүттүм. Я буду умываться, эми жууйм, бети колумду эми жууйм, мойнумду, бетимди, колумду, денеңизди эмес, бир нерсени эмес, өзүңүздү. И дагы айтып коеюн, бирөөнү дагы эмес, өзүңүздү гана. Бул жерден я умоюсь, мен бети колумду жууйм. Эми сиздер сурайсыздар да, я буду умываться менен я умоюстун эмне айырмасы бар? Экөөндө тең эле кыргыз тилинде мен бети колумду жууйм, мен бети колумду жууйм деп койбодуңузбу деп. Мунун кыскача эле мынтип түшүндүрүп берейин. Сен азыр эмне кыласың деди. Что ты будешь, что ты сейчас делаешь деди. Я буду умываться, мен бети колумду жууйм, эми жууйм дедиңиз. Планыңыз да бул. Я умоюсь дегенде болсо, я умоюсь и, мисалы, пойду завтракать. Мен бети колумду жууп алып, тамак ичкенге барам. Мына жууйм деген сөздүн ордуна жууп алып, тамак ичкенге барам дедик, А бул жерде болсо, иди завтракать деп сизди чакырса, тамак ичкенге кел десе, подожди, я сейчас буду умываться. Мен азыр бети колумду жууйм дедиңиз. Муну сразу түшүнүш кыйын, дагы кийинкилерде мисал кылып айтып берем. Эми НСВ менен СВни билгендер болбосо, кичине үйрөнүп аткандар комментарийге жазгылачы. Могул эки сөздүн кайсынысы НСВ, кайсынысы СВ? НСВ менен СВ деген эмне деген суроолор дагы бар комментарийлерде. НСВ менен СВ деген ушул эки сөз. Кандай мааниси экенин кийин өзүм дагы жакшы үйрөнгөндөн кийин айтып берем. Үйрөнүп эле калдым. Кээ бир сөздөрдүкүн эле билбей калбасам. Ошо мааниси ушундай. Билбегендер, эгер сизди иди завтракать десе, подожди, я сейчас буду умываться деп койсоңуз деле боло берет. Подожди, я умоюсь деп койсоңуздар деле боло берет. Пока НСВ менен СВнин айырмасын билбегендер. Билип жана айырмасын сурап аткандар ушул кайсыл НСВ, кайсыл СВ? Кандай деп ойлойсуздар, жазгыла комментарийге. Эми моюсь деген сөз бар, умываюсь деген демек бети колумду, мойнумду жууп атам деген экен. Ал эми моюсь болгон общий жуунуп атам деген сөз. Бутумду, белимди, ичимди, баарын, колдорумду бүт баарын жууп атам деген. Я моюсь. Ваннаны ачпайсыз. Подожди, я моюсь. Мен жуунуп атам. Я помылся, жуунуп бүттүм. По деген сөз кошулганда эмне деген маанини билдирип калат деген комментарий бар. По дегенде кыймылдын бүткөнүн билдирет. Бул дагы НСВ, СВ карап айтылат экен, анын мелочтабай эле коеюн. Помылся дегенде демек ошол жуунууга убакытты бөлүп бүттүңүз. Я помылся за 20 минут. Мен 20 мүнөттө жуунуп бүттүм. Я уже помылся, мен жуунуп бүттүм. Ошого бөлүндү убактыңыз, кандайдыр бир убактыны бөлүп, ошол ишти бүтүрүп койгонуңузду айтып атасыз. Я буду мыться, мен жуунам. Жанагындай эле,
Пойдем погуляем десе, нет, я не хочу, я сейчас буду мыться. Мен азыр жуунам дедиңиз. Я помоюсь, бул дагы мен жуунам. Пойдем погуляем деди, анан сиз мынтип айтасыз. Мисалы, подожди, я сейчас помоюсь, потом мы с тобой пойдем. Андан кийинки да бир кыймыл аракетти коштуңуз. Включи свет. Я одеваюсь. Кийинип атам. Өзүңүз кийинип атасыз. Бирөөнү кийинтип аткан жоксуз. Я одеваюсь. Мен кийинип атам. Я оделся, эркектер. Я оделась, кыздар. Уже кийинип бүттүм. Мен кийиндим. Так, бүттү мына жерден кыймыл аракет. Я буду одеваться. Мен кийинем. Я оденусь. Мен кийинем. Жанагы эле мааниде. Ну, выходи, давай, пошли работать десе, подожди, я буду одеваться. Подожди, я оденусь, потом пойдем работать. Мына эки кыймыл аракеттен экөө болуп атат. Мен кийинип алып, анан экөөбүз иштегенге барабыз. Подожди, я оденусь деп деле койсоңор деле туура боло берет. Я переоденусь. Пере деген өзүңүздөр билесиздер. Мына переходить дегенди үйрөнбөдүк беле, жолдон. Мына сиз биякта турдуңуз деген. Бул жол светофордон могул бетке сиз өтүш үчүн перейти деп айтасыз деген, перейти дорогу. Жолду басып бул чекесине болуп калдыңыз. Бул кийимде эле ошондой. Бир кийимди чечип, башка кийимди кийдиңиз. Ошондо переодеваться. Кийим алмаштырып кийинүү. Я переодеваюсь. Мен кийим алмаштырып кийинип атам. Я переоделся. Переоделась. Айымдар. Мен кийим алмаштырып кийиндим. Кийимиңизди котордуңуз деп дагы айтып коебуз кыргыз тилинде. Я буду переодеваться. Айымдар деле, эркектер деле ошентип айта берет экен. Я переоденусь. Мен кийимимди алмаштырып кийинем. НСВ менен СВни айырмалап билгендер комментарийге жазыңыздар. Кайсынысы НСВ, кайсынысы СВ? Ким туура жазат экенин көрөлү. Эми готовить деген сөз бар. Ошо тамак жасаган бирөөнүн комментарийине жооп бергенде суроо болгон. Биз деле тамак жасабасак деле готовить деп пайдалана беребиз го. Директор көп келип готовить, приготовить, подготовить деп айтат. Ал тамак жаса дебесе, муну кандай түшүнсөм болот деген. Готовить деген сөз 2, 3 мааниде, 4, 5 мааниде деле айта берет экен. Просто кандай убакта даярдалып атканын, айтылып атканын билишиңиз керек экен. Мисалы, готовить деп тамак даярдоону дагы, буюм даярдоону дагы айта берет экенбиз. Бир нерсени даярдап коюуда, бир буюмдарды даярдап кой деди, мисалы мен келип алып кетем деп, ошондо деле айта берет экенбиз. Эгер готовить деген сөзгө ся деген окончание кошулса, окончаниеден кыргызча сөз эмнеси болот билбейм. Ошо готовиться дегенде демек ошол айтып аткан нерсе даярдалып атат. Же сиз, же айтып аткан нерсе. Я готовлю суп. Жарым саат өттү. Ну что, суп готов деп келди? Нет, суп готовится. Жок, шорпо даярдалып атат деп айттыңыз. Я готовлюсь. Мен даярданып атам. Я должна, мисалы, приготовиться к переезду дедим. Мен көчкөнгө даярданышым керек. Мен, готовиться, мен жөнүндө болуп атат, Дагы эмнени? Электрик келип калды. Ага чейин комнатаны сиз шпаклевкадан кийин шыпырып даярдап коюшуңуз керек болчу. Ну что, квартира уже готова? Мисалы, электрик проводдарды алып киргенге комната даярбы, квартира даярбы десе, нет, еще готовится десеңиз, это означает, что там еще кто-то убирается. Тиякты бирөө жыйнап атат, шыпырып атат, жууп атат. Готовится, даярдалып атат деген мааниде экен. Айырмасы ушундай. Готовить, бир нерсени даярдоо, бирне тамак умею готовить, я буду готовить, тамак даярдай алам, тамак даярдайм. Ал эми готовиться дегенде ошол нерсе даярдалып атат. Суп готовится 2 часа.
неме шорпо 2 саат даярдалат. Мама, электричество надо, и кому уметь? Я умею готовить. Мен тамақ жасай алам. Я приготовлю. Мен даярдап коем. Нени билбейбиз, Я приготовлю вашу комнату. Ой, комнатага бирөө келиш керек. Мен даярдап берем дедиңиз мисалы. Я приготовлю вашу комнату. Я приготовлю суп. Тамак даярдап коем. Бир нерсени даярдап коем деп атасыз да. Я подготовлю дегенде эле ошондой. Я подготовлю квартиру к вашему приезду. Силердин келишиңерге квартираны даярдап коем деген эле мааниде. Демек, готовить деген даярдоо дегенди билдирет экен эң башка мааниси. Жегенге даярдоо, курганга даярдоо, уктаганга даярдоо, жашаганга даярдоо. Я подготовлю вашего сына к экзаменам деген бар, Мен силердин балаңарды экзаменге даярдап коем. Экзаменди жакшы тапшырганына бүт үйрөтүп коем баарын. Мына көчкөнгө даярдап коем деген мааниде экен. Я готовлюсь айткан жокмун, мына я готовлюсь бул мен дегенди айтабыз деп эдикпи эми мына, Я готовлюсь, мен даярданып атам. Мен бир жака чыкканга даярданып атам, болбосо экзаменге даярданып атам. Ошондо я готовлюсь. Я подготовился, подготовилась деп айымдар айтат экен. Мен даярданып бүттүм. Я подготовился к экзаменам. Я подготовилась, мисалы, к сегодняшнему мероприятию. Мероприятиеде сүйлөшүңүз керек. Сиз даярданып койдуңуз ошого өзүңүз. Я буду готовиться. Мен даярданам, эми даярданам. Готовиться, готовлюсь деп айтканда демек өзүңүз даярданганыңыздын себеби экен. А эгер тамак болуп калса бул жерде я готовлю, мен даярдап атам. Я подготовил, я подготовила эле деп айтмаксыз. Я буду готовить деп эле айтмаксыз. Тамак жөнүндө болсо могу ся дегенди кошпойт болчусуз. Готовиттин даярдоо жана тамак даярдоодогу айырмасы ушул окончаниясинде экен. Я готовлю болмок ысты кошмок эмессиз эгер тамак даярдап атам деп айтсаңыз. Комментарий жазыңыздар, суроолоруңуз болсо бериңиздер. Дагы 2-3 суроо бар берилген, аларды даярдап атабыз, шашпай тургула. Кандайдыр бир суроолоруңуздар болуп калса комментарийге жазып койсоңуз, убактыбыз болгондо жооп бергенге аракет кылабыз. Маникюрга кызыккан кыздар барбы? Маникюрда эмне алдык, канча сом экен, кандай экен, ошолор жөнүндө видео тартсак сиздерге кызыктуу болобу? Комментарийге жазып койсоңуздар. Эгер кызыктуу болсо, ошондой маанидеги видеолорду да тартам. Айымдарга косметика жөнүндө КГ менен сырдашуу деген 2-каналыбызда дагы видеолор чыккан, көрүңүздөр айымдар.